Бейиш нуру. Ниса сүрөсүнүн 3-аятында Аллах Таала анда өзүңөргө жаккан башка аялдардан экөөнө, үчөөнө жана төртөөнө үйлөнө бергиле. А эгер адилетсиздик болот деп корксоңор, бирөөнө гана же болбосо кол астындагылар менен чектенгиле. Бул зулум кылбооңорго жакыныраак деп айтат. Көп аялдуулук. Кээ бирлерин сүйдүргөн, кээ бирлерин күйдүргөн, кээ бирлерин жылмайткан, кээ бирлерин болсо ыйлаткан бир тема. Сиз деле менин бир тууганым, же жылмайып сүйүнүп кеттиңиз, же болбосо заматта ачууңуз келип күйгүп кеттиңиз. Чынында бул темага кээ бирлери карманча каршы чыгып, жапайылык, аялдардын укугун тепсеген бир маселе катары карашса, кээ бирлери бул шарт деп карайт. Кыскасы, коомчулукта ажырым пайда болгондой. Батыш идеологиясына сугарылган маданият бул маселеге адилетсиздик катары карайт. Суроо туулат. Ислам дини эмне үчүн 2ден, 3дөн, 4дөн аял алууга уруксат берди? Бул маселенин жообун Рысале Нур тафсирлери логикага сыярлык шекилде берген. Эркек кишинин табияты ушундай көрүнүштө жаратылган. Балагат курактан баштап 100 жашка чыкса да, аял кишини каалоо сезими сакталып кала берет. Балким, эркектердин эң күчтүү сыноолорунун бир сыноосу бул сезим. Аял киши табигый түрдө 1 айда 10-15 күнгө чейин өзгөчө абалга дуушар болот. Бул мезгил өзүнчө тазалануу процесси болуп, жакындашууга тыюу салынат. Боюнда бар кезде да кээде жакындашууга болбой турган абалдар пайда болот. Балага зыян тийип калышы мүмкүн деп атайы врачтар өкүм чыгарып калган учурларда болуп калат. Түгүл кээде 9 ай бою жакындашпай турган абалдар болуп калат. Төрөгөндөн кийин болсо 40 күн бою созулган абалда эркек менен аялдын жакындашуусуна болбой турган мезгил. Же болбосо 50дөн кийин аял затында үмүтсүздүк пайда болот. Башкача айтканда, каалоо сезимдери өчүп калат. Бул учурларда дайыма каалоо абалында болгон эркек ойгонуп кеткен сезимдерин бастыруу үчүн бузуку жолго кирип кетиши мүмкүн. Келиңиздер, болгон нерсени болгондой эле реалдуу көз караш менен карайлы. Демек, бир аял бир эркек кишини толугу менен камсыз кыла албай калат. Ыплас жолго барып, күнөөгө батып, тозок отуна дуушар болуп, никесиз балдардын санын көбөйтүп, түрдүү ооруларды жайгандын ордуна ислам дини адал нике менен 2, 3, 4 аял алууга уруксат берген. Эгерде диндин бул өкүмүнө каршы чыксак, анда коомчулуктагы бузуку жайлар, адамзаттын башына бале болгон түрдүү оорулар, жетимканадагы ата-энесинин акмакчылыгына курман болгон балдар, адеп ахлаксыздык, көзгө чөп салуу, булардын баарын нормалдуу көрүнүш деп кабыл кылууга мажбур болобуз. Батыш маданияты болсо, мындай учурларда сойкулукка баруу деген түшүнүктү кабыл кылууга мажбур болот. Батышты кое туралы, биздин коомчулукта деле мындай көрүнүштөр толтура. Көп аялдуулук бул адамдын табиятына терс эмес. Акылга, даанышмандыкка ылайык келген көрүнүш. Негизи эле шарият адамдын табиятына терс келген нерсени буйрубайт же уруксат бербейт. Шарият эмнени буйруса же уруксат берсе, билели, демек ал биздин табиятыбызга, жан дүйнөбүзгө терс эмес. Тескерисинче, ал өкүмдө 2 дүйнө бакыты бар. Шарттарга баш ийүү албетте талап кылынат. 2 зыян бар болуп, бирок экөөнүн бирөөсүн тандоо аргасыздыгы турган болсо, зыяны азын тандоо талапка ылайык иш. Башкача айтканда, сыртынан зыяндай көрүнгөнү менен коомчулук үчүн, келечек үчүн, үй бүлөлөр үчүн пайдасы көбүрөөк. Чынында жашоо бүткүл жагынан сонун кооз боло бербейт да. Дагы ушуну тактап кетүү керек. Ислам 1ден 4кө чыгарган эмес. Тескерисинче 8ден 9дан 10дон 4кө түшүргөн. Ислам дини келген кезде бир эле кишинин 8, 10, балким андан да көп аялы болгон. Бул көрүнүштү ислам дини дароо 1ге түшүрүп салбастан 4кө түшүрүп,
адилеттүүлүктү кармап калган. Калктын санынын азаюусу бул чынында коркунучтуу көйгөйлүү маселелерге кирет. Бир элдин жок болуп кетүүсүнүн алдын алуу үчүн төрөлүү коэффициенти жогору болушу керек. Буга да эң жакшы салым кошкон ыкма бул көп аялдуулук. Шарият бул дары сыяктуу. Адамзаттын орчундуу көйгөйлөрүн айыктырып келген жана мындан ары да айыктырып кете бермекчи. Шарият жалпыга тиешелүү өкүмдөрдү айтуу менен жалпы коомчулукту дарылап айыктырса, кээ бирки жерлерде адамдардын жеке табиятына жараша өкүмдөрдү берүү менен жекече дарылайт. Көп аялдуулук бул буйрук эмес, уруксат. Адамдардын жеке абалына караган өкүм. Кээ бирөөлөр үчүн пайда, ошол эле кезде кээ бирөөлөр үчүн зыян. Чынында кээ бир эркектер үчүн бир аялда көптүк кылат. Психологиялык жактан болсун, анатомиялык жактан болсун, кээ бирөөлөр үчүн бирөөсү менен гана өмүрүн өткөзүү бул пайдалуу. Ал эми кээ бирөөлөр үчүн бул нерсе керек. Демек, бул өкүм көпчүлүккө карабайт. Башкача айтканда, жеке ар бир адамдын абалына жараша өзгөрчү өкүм. Ислам дини көп аялдуулукка уруксат берүү менен эркектердин жоопкерчилигин кайра оорлоштурган. Адилеттүүлүк кылуу менен бирге алардын бүтүндөй муктаждыктарын камсыздоо милдети жүктөлгөн. Аяттын уландысында эгер адилетсиздик болот деп корксоңор, бирөөнө гана же болбосо кол астындагылар менен чектенгиле. Бул зулум кылбооңорго жакыныраак деп ачык эле айтылууда. Бул жагында эске алуу каралат. Биз мусулманбыз. Чечим кабыл алаарда же Куранга, же сүннөткө, же андан кийинки өкүм жоболорго кайрылабыз. Биз качан гана чечим кабыл алуу үчүн жеке напсибизге кайрылган убакытта гана башыбызга бале түйшүктөр келе баштайт. Себеби биз Аллахтын сүйүктүү кулу болгонубуз үчүн жазабызда бул дүйнөдө эле берилет, акыретке калтырылбайт иншалла. Ошондуктан жашообузду напсибизге карап эмес, Аллах көрсөткөн жолго карап түздөгөнгө аракет кылалы. Ачуулангандар ачуусун бассын, сүйүнгөндөр ашыкпасын. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.